Бурматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Камчы Көлбаевдин дагы 7 асыл тукум жылкысы табылды. 15 аргымак аукционго коюлат. УКМК маркум Камчы Көлбаевдин дагы 7 асыл тукум жылкысын таап алар алынганын кабарлады. Буга чейин атайын кызмат Крим Төбөлдүн 8 тулпары табылганын айтып, аларды тизмектеген, кийинки алынган 7 асыл тукум жылкыны кошкондо 15 тулпардын баасы ведомстволор аралык баалоо комиссиянын корутундусу боюнча 79 миллион 790 миң сомду түзгөн. УКМК алынган 15 тулпардын ар бирин тизмектеп баасын кошо көрсөткөн. 5 кашка англис породасы баасы 44 миллион сом. Командор англис породасы баасы 26.400 сом. Раушан англис породасы баасы 2 миллион 200 миң сом. Данчак Дон англис породасы баасы 300 миң сом. Кундуз англис породасы баасы 900 миң сом. Хансул англис породасы баасы 900 миң сом. Острый аталышындагы чабылган аты баасы 140 миң сом. Рашал англис породасы баасы 150 миң сом. Айчолпон тазаганду Б баасы 440 миң сом. Акбермет тазаганду Б баасы 356 миң сом. Көксерек бээси баасы 100 миң сом. Көк жалайгыр баасы 60 миң сом. Бактөрү аргымагы баасы 704 миң сом. Байтору бээси баасы 440 миң сом. Эркиндик англис породасы баасы 2 миллион 700 миң сом. УКМК тазаганду жылкылар аукциондо сатылып акча бюджетке түшө турганын кошумчалады. Учурда кылмыш жолу менен алынган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрдү аныктоо иштери уланууда. Москвадагы мекенешим сиз без пересадка, без посредниксиз ыңгайлуу кирди чыктыгылоону каалап, бирок ишеничтүү айдоочу таппай жатсаңыз, сизге Шакен мырзаны сунуштайбыз. Күн сайын метро проспект Мирадан жолго чыгат. Жолго чыгар алдында акысыз кара тизмеңизди текшерип беребиз. Документиңиздин мөөнөтү бүтүп же жок болсо өзү жасап алып барып келет. Тезинен экрандын астындагы номерлерге чалып, Шакен мырза менен байланышыңыз жана жолго камыныңыз. Жалал-Абадта 50 метрлик туу көтөрүлүп салтанатка Садыр Жапаров катышты. Жалал-Абад шаарындагы Аюп тоо тоосунун этегинде бийиктиги 50 метрди түзгөн Кыргызстандын желеги көтөрүлүп, салтанатка мамлекет башчы Садыр Жапаров катышканын президенттин маалымат кызматы кабарлады. Өлкө башчы Жалал-Абад шаарынын тургундарын калаанын 146 жылдык майрамы менен куттуктаган. Чынында чаңгырагынан алтын түстүү күн нуру чачырган кызыл туубуз кыргыз журтчулугубуздун байыркы ата-бабаларыбыздын басып өткөн бай тарыхын, уюткулуу көчмө менен философиясын чагылдырып турат. Кызыл тууларды кылкылдата көтөрүп, каруусун казык, канын азык кылып жүрүп канчалаган кас душмандарды жеңип, урпактардын келечегине кам көрүп, керемет Кыргызстанды мекен кылып, бизге аманат калтырган баатыр бабаларды эсибизден чыгарбашыбыз керек. Өмүрүн эл четинде, жоо бетинде өткөргөн Курманбек баатыр, Жаныш Байыш баатырларын Үсүп Миңбашы жана башка баатыр бабаларыбыз бизге мурас кылып калтырган дүйнөгө таанымал Арсланбапты, касиеттүү Сафет Буланды, Аркыт, Кара Алмайды, жер соорусун, тоо койнунда өзүнчө бир кооздукту камтыган Сары Челекте канча ооруга шыпа болгон Аюп булак сындуу керемет жерлерди барктап баалай билишибиз зарыл деген мамлекет башчы. Ал учурунда Жалал-Абад калаасы Афганистан жана Кытай менен тыгыз соода байланышта болгонун белгилеп, өлкөнүн ар тараптуу өсүнүгүбүзүндө көп этностуу элдердин ынтымагы менен маданиятынын ширилишинде күнөстүү Жалал-Абад жергесинин орду чоң экенин кошумчалады. Президенттин Жалал-Абадтагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына ылайык, шаардагы Стелла флагштогу орнотуу облустук өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланып, ага 16 миллион 745 миң сом жумшалган. Стелла флагштоктун айланасы Жалал-Абад шаардык мэриясы тарабынан каржыланып көрктөндүрүлдү. Ал үчүн жергиликтүү бюджеттен 5 миллион 683 миң сом каражат жумшалган. Балыкчыда алдамчылык менен Крим Төбөл кармалды. Балыкчыда алдамчылык беренеси менен 49 жаштагы Крим Төбөл кармалганын УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда Ысык Көл облусунун тургуну Балыкчы шаарынын ички иштер башкы башкармалыгына кайрылып, аны 3 миллион сомдон ашык акчага алдап кеткен адамга карата чара көрүүнү суранган. Милиция бул кылмышка тиешеси бар шектүү адамды таап колго түшүрдү. Шектүү кылмыш дүйнөсү менен тыгыз байланышта болуп, Балыкчы шаарында Крим Төбөл экени аныкталган деп айтылат кабарда. Кармалган жаран сот тарабынан баш коргоо чарасы тандалганга чейин Балыкчы шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тергөө уланууда. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мага жардам бериңиздерчи. Мен да башка балдардай болуп школго баргым келип атат. Урматтуу кыргыз элим,
Мен Элхан апасы, сіздерден қайырымдылық қылып 4 этаптуу операциясына жардам сурайм. Азыркы учурда $25,000 керектелип жатат. Андай каражат жок болгондуктан сіздерге байланышып турам. Азыр Элханчиктин акыбалы, дем алышы кыйын. Мектепке баргысы келет. Сіздерден өтүнүп суранабыз. Дагы деле болсо кайдыгер карабайт деп ойлойм, сіздерден жардам берип коюңуздарды суранабыз. Кайрылуубузда карта Болотбек деп чыгат. Бул туура так маалымат. Кайрылсаңыздар болот. Ташиев Садыр Жапаровга Жалал Абадтын көчөлөрүн кыдыртып чыкты. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев президент Садыр Жапаровга Жалал Абад шаарынын оңдолгон көчөлөрүн автоунаа менен көрсөтүп чыкты. УКМК башчысы менен мамлекет жетекчисинин видеосу президенттин Telegram каналына жарыяланды. Ташиев аймакта оңдоодон өткөн көчөлөрдүн абалы менен тааныштырган. Бул жолу укмуш жаман абалда эле, Союз мезгилинен бери оңдоп түзөөдөн өтө элек болчу. Бомба түшкөндөй жолдор эле, эми жаңы жасалып зыңкыйып калды деген Ташиев. Гаймаритти дарылоо ыкмасы. Мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жабуу. Андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда, дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жабуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шылап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Адахмат Умаров ооруканага которулду. Адахмат Умаров ооруканага жаткырылган. Бул тууралуу депутат Гуля Кожомкулова билдиргенин Кактус медиа жазды. Анын айтымында УКМКнын СИЗОсунун башчысы саламаттыкты сактоо министрлигине жазуу жүзүндө арыз жазган. Бүгүн Мадумаров СИЗОдон кардиологиялык ооруканага которулду. Анын кардиостимулятору бар, ал көпкө чейин кыйналды, деди Кожокулова. Буга чейин саясатчынын жактоочусу Кубанычбек Туманов анын ден соолугу начар экенин билдирген. Анын айтымында сентябрь айында Мадумаров 1995-жылдан бери көрүнүп келген атайын клиникада текшерүүдөн өткөн, ага экинчидеги кант диабети жана 3-стадиядагы гипертониялык криз диагнозу коюлган. Ташиев да туунун өзгөртүлүшүн колдой турганын айтты. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев да туунун өзгөртүлүшүн колдойт. Ал бул тууралуу соц тармактагы баракчасына жазды. 2 күндөн бери туубузду өзгөртсөк болобу же болбойбу деп талкуулап жатасыздар. Менин пикирим боюнча өзгөртүшүбүз керек. Туубузга карап түзөлөбүз, урматтайбыз. Мамлекетибизди туу аркылуу таанышат. Демек, күн карама болбостон тике тийген, күндөй жаркыраган белги берилиш керек. Мен мамлекетибиздин туусун өзгөрткөндү колдоймун. Күндүн нурундай жаркыраган туубуздун алдында бир муштумдай бирдиктүү бололу деп жазылат УКМКнын төрагасынын билдирүүсүндө. Күрмөнтү цемент ишканасынын 93,17% акциясы мамлекетке өттү. Күрмөнтү цемент ишканасынын 93% акциясы мамлекетке өттү. Күрмөнтү цемент ишканасынын 93% акциясы Министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттикке өткөрүлдү. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруунун алкагында УКМК тарабынан Камчы Асанбектин уюшкан кылмыштуу тобунун кылмыштуу кирешелерин легалдаштыруу боюнча бир катар кылмыш иштерин иликтөөнү улантууда. Тергөөдө Асанбек жасалма жана жеке компаниялар аркылуу Ысык Көл облусундагы эң ири өндүрүш ишканасынын мурда жогорку сорттогу цемент чыгарган Күрмөнтү цемент заводунун ишин көзөмөлгө алгандыгы ачыкталган. Күрмөнтү цемент ишканасы мындан ары төмөндөтүлгөн рыноктук баада жеке менчикке өткөрүү максатында Камчы Көлбаев тарабынан адамдар өндүрүштүк ишкананын банкрот болушуна жасалма шарттарды түзүшкөн. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында ишканада өндүрүштү жандандыруу максатында 6,83% акция цемент заводунун кызматкерлеринин ичинен жеке адамдарга таандык. Күрмөнтү цемент АКСынын 93% акциясы мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттикке өткөрүлдү. Жапаровдун тууганы үй камагына чыкты. Садыр Жапаровдун тууганы Улан Жапаров үй камагына чыкты. Бул тууралуу 1-Май райондук сотунан билдиришти. Ал 26 ноябрга чейин үй камагында болот. 6 июлда Улан Жапаровдун кармалганы белгилүү болгон. Ал коррупция беренесинин негизинде шектелип жатат. 32 жаштагы Улан Жапаров президенттин жакын тууганы Ракымжан Жапаровдун уулу.
сумда бомба бар деп билдирген 19 жаштагы жигит кармалды. Бишкек шаарындагы Айчүрөк соода борборунун имаратында жардыруучу зат бар деп жалган билдирүү жасаган жаран кармалды. Бул тууралуу ИИМдин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда 26 октябрда саат 11:59 социалдык тармактарда баракчалардын бирине соода борборунун кызматкерлерине кайрылуу менен Айчүрөк соода борборунда жардыруучу зат коюлгандыгы тууралуу анонимдүү билдирүү келип түшкөн. Билдирүү ошол эле соода борборунун кызматкерлерине келген. Иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча жардыруучу зат коюлганы туура маалымат тастыкталган эмес. Текшерүүнүн алдында бардык жарандар имараттын бардык бөлмөлөрүнөн өз убагында эвакуацияланган. Белгилей кетчү нерсе, жардыруучу зат коркунучу тууралуу ар бир чакыруу коркунуч чынбы же жалган бир реалдуу коркунуч катары кабыл алынат. Ар бир жардыруучу зат тууралуу чалуулар же билдирүүлөр жалган же тастыкталганына карабастан ал коркунуч катары каралат. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын негизинде милиция кызматкерлери тарабынан 2004-жылы туулган Кыргызстандын жана Орусиянын жарандыгын алган, борбордо жашаган жаран кармалган. Маалым болгондой ал соода борборлорунун биринде коомдук тамактануучу ишканада иштейт. Алдын ала маалыматтарга караганда бул жаран социалдык тармактарда фейк аккаунт ачып, ал жерден жардыруучу зат коюлгандыгы тууралуу анонимдүү билдирүү жөнөткөн. Учурда бул адамдын мурда жасалган ушул сыяктуу террордук мүнөздөгү кылмыштарга катыштыгы бар экендигин аныктоо боюнча чаралар көрүлүүдө.